Салам достор, бул видео сабакта диаграмма түзүүнү карайбыз. Диаграмма түзүү үчүн бизге таблицалар керек. Бул жерде даяр таблицаларды алып алдым. Ошо таблицалардын негизинде диаграммаларды түзөбүз. Диаграмма деген негизи бул сандык мааниге ээ болгон таблицанын графикалык сүрөттөлүшү болуп эсептелинет. Диаграмманын бир канча түрлөрү бар, бирок бүгүн турмушта эң көп колдонулган 3 түрүн мисал катары алып көрсөтөм. Эми биринчи таблицага келсек, бул жерде интернет колдонуучулар региондор боюнча интернет колдонуучулардын ар түрдүү жылдарга алынган көрсөткүчтөрү берилген. Негизи диаграмма таблицанын ичиндеги маалыматтын маанисине жараша тандалат. Бул жерде негизинен бул жылдарга алынган көрсөткүчтөрдүн ортосунда салыштыруу жүрүп атат. Демек, салыштырууну мүмкүн болушунча диаграмманын гистограмма түрү менен же болбосо lineage түрү менен берсек, ошол маалымат дагы да кабыл алууга ыңгайлуу абалга, визуалдык абалга келет. Демек, диаграмма түзүү үчүн бул таблицанын ылдыйына курсорду алып келип туруп, вставка вкладкасынан диаграмма, бул гистограмма түрүн тандайбыз. Гистограмманын да бир канча түрлөрү бар, бирок мүмкүн болушунча биз түшүнүктүү визуалдык абалга келиши керек. Мен бул жерде объемдо гистограмма түрүн тандаймын. Окейди баскан учурубузда бул жерде момундай бир диаграмманын макети коюлат жана ошондой эле терезе ачылат. Бул терезеге биз ошол бүтүндөй диаграмма ичиндеги маалыматтарды киргизишибиз керек. Аны үчүн демек биз бул таблицабызды алгач белгилеп алабыз. Таблицабыздагы бардык маалыматты Ctrl+C'нин жардамы аркылуу копировать этип алабыз. Бул жерге ачылган диалогтуу терезеге ошол маалыматты алып келип жайгаштырабыз. Аны үчүн Ctrl+V'нин жардамы аркылуу да койсок болот, бирок мышканын оң жагын басканыңызда параметр вставки дегенде эки вариант бар. Ошонун экинчи вариантын тандаганыбызда дагы да маалыматыбыз туура келип жайгашат. Койгонубузда демек момундай түрдө маалыматтарыбыз жайгашты. Демек, мондай бардык маалыматтарды киргизгенден кийин болгону бул терезени жаап коебуз. Жапканыбызда байкаган болсоңор, бул жерге ошол киргизилген маалыматтар баары чагылдырылды. Бул диаграмманын название диаграмма, демек бул таблицанын названиясы менен эле бирдей болот. Бул таблицанын названиясын белгилеп эле бул жерге алып келип жайгаштырабыз Ctrl+V'нин жардамы аркылуу. Бул диаграмманы койгон учурубузда өйдөдө эки контексттик вкладка ачылат. Конструктор диаграмм жана формат деген. Бул ошо диаграммага кандай өзгөртүү киргизсек, ушул эки вкладка менен иштейбиз. Бул жерде стилдерин өзгөртсөк болот, цветтерин өзгөртсөк болот, каалагандай өзгөртүүлөрдү диаграммага жүргүзсөк болот. Андан сырткары бул жерде диаграмманы койгондо жанында момундай плюс белгиси турат, элементи диаграмма. Бул жерде ошо диаграмманын элементтери бир канча элементтери турат. Кайсы элементинин көрүнүшүн кааласаңар, бул жерде болгону ошол галочканы алып коюшубуз керек. Же болбосо кайсы бир элементтин кошумча көрүнүшүн кааласаңар, анда бул жерде галочканы коюп коюңар зарыл. Андан сырткары бул жерде параметр разметка, ошо страницада жайгашуу ордун аныктоодо, башка объекттер менен чогуу ордун аныктоо бул параметр разметки бөлүгүндөн аткарылат. Ал эми бул жерде стилдерин биз аны көрдүк, конструктор диаграмма аркылуу да жүргүзсөк болот. Андан сырткары бул жерде фильтр. Фильтрде ошол кайсы бир жылдар боюнча маалыматтар көрүнүшүн кааласаңар, демек ошол жыл боюнча эле алып карасак болот. Же болбосо кайсы бир категория бизде бул жерде региондор болчу, ошол региондор боюнча момундай түрдө фильтрлөөдү жүргүзсөк болот. Бул демек биринчи таблицанын негизинде түзүлгөн гистограмма түрү болду диаграмманын. Эми экинчи таблицабызга келебиз. Экинчи таблицабызда бул жерде негизи браузерлердин 2019-2021 жылга алынган статистикасы берилди. Кайсы браузер жалпы интернет колдонуучулардын кайсы бөлүгү кайсы браузерди колдонуп атат, бул жерде ошол көрсөткүч берилди. Эми мындай болгон учурда бул таблицанын ичиндеги маалымат кайсы диаграмма менен чагылдырса дагы да туура болот. Бул негизинен круговая түрү менен чагылдырсак туурараак болот. Себеби бул жерде жалпы интернет колдонуучуларды 100% деп алып, ошол 100%тин кайсы бөлүгү кайсы браузерди колдонот, ошол көрсөткүчтөр бул жерде негизинен берилген. Бул круговая түрүн бул жерден демек тандап алабыз келип. Мында эске алчу нерсе, бул круговая менен чагылдырган маалыматтардын жалпы мисалы проценттер менен берилген учурда ошол проценттердин жыйынтыгы 100% бериши керек. Жалпы круг 100% деп кабыл алынып, ошол кругдун ичинде кайсы регионго же болбосо кайсы браузерге
канча процент туура келгендигин чагылдырат. Мен бул жерде мисалы круговая объемная түрүн тандайын. Окей кылып басканымда жанакындай эле бул макет коюлуп, бул жерде терезе ачылат. Эми ошол терезеге ол биздин таблицабыздын данныйларын бул жерде белгилеп копировать этем. Эми мында таблицабызда бизде нумерацияда жайгашкан. Бул нумерация деген бул диаграммага кирбейт. Ошон үчүн бул бөлүгүн копировать этиштин, көчүрүүнүн кереги жок. Бул эки гана столбести белгилеп Ctrl+C'нин жардамы аркылуу бул жерге алып келип жайгаштырабыз эми. Биринчи ячейкага алып келип мышканын оң жагын басканда параметр вставки, бул жерде использовать конечное форматирование деген тандоону тандап, окей деп баскан учурумда бардык маалыматтар келип жайгашты. Эми мисалы бул жерден карасак болот, демек киргизген маалыматтарыбыз диаграммага чагылдырылды. Эми бул болгон терезени жаап коебуз. Мында диаграммабызда названиясын өзгөртүшүбүз керек. Демек названиясын бул жерде ошол эле название, таблицанын названиясы эле келет. Бул жерде белгилеп алуу Ctrl+C'нин жардамы аркылуу бул жерге жайгаштырабыз. Андан сырткары бул круговая диаграмманын өйдөдөгү гистограмманын түрүнө элементтери бул жерде айырмаланат. Болгону круговаяда 3 эле элемент бар. Бул жерде название диаграммы, метки данных, легенда деген. Кааласаңар метки данных койгон учурубузда ар бир ошол круг бөлүнгөн кусоктун сандык көрсөткүчтөрү да мындай түрдө берилет. Мында деле конструктор диаграмма жана формат аркылуу каалагандай диаграммага өзгөртүүнү киргизсек болот. Бул экинчи диаграмма түрү болду. Келебиз үчүнчү таблицабызга. Үчүнчү таблицабызда бизде бул жерде негизинен 2021-2022 жылга алынган калктын табигый кыймылы бул жерде берилген. Биз бул түрүн именно график түрү менен берсек болот. Ал үчүн могул курсорду таблицаны астына алып келип, вставка вкладкасынан диаграмманын график түрүн тандап алабыз. Макет келип жайгашты. Демек өйдөдөгү сыяктуу эле бул жерде дагы таблицанын ичиндеги маалыматтарды Ctrl+C'нин жардамы аркылуу алып келип бул жерге жайгаштырабыз. Байкаган болсоңор, бул жерде ряд 3 деген ашыкча бир столбесте маалыматтар, макеттин маалыматтары калып калды. Демек муну биз белгилеп туруп эле удалить деп өчүрүп салсак болот. Бардык маалыматтар киргизилгенден кийин бул терезени жаап коебуз. Жапканыбызда демек бизде момундай түрдө өсүүнүн графиги түшүрүлөт. Бул жерде негизи таблицаны 2021 жана 2022 жылга алынган маалыматтар, региондор боюнча алынган маалыматтар бири-биринен көп деле айырмаланбаган үчүн момундай түрдө графиктер биринин үстүнө бири момундай түрдө жайгашты. Мында дагы диаграмманын названиясы, могул эле название келет. Таблицанын названиясы Ctrl+C'нин жардамы аркылуу алып келебиз. Бул жерге жайгаштырабыз. Андан сырткары бул жерде элементти диаграмма бөлүмүн ачып, каалаган кайсы бир элементтин көрүнүшүн кааласаңар, бул жерде ошого галочка коюп койсоңор болот. Жогорудагыдай эле бул жерде фильтрлөө жүргүзүү, ошондой эле стилдерин өзгөртүү бүтүндөй мындай түрдө ушул жерден да жүргүзсөк болот. Жана ошондой эле конструктор диаграмм вкладкасынан дагы жүргүзсөк болот. Бул демек үчүнчү түрү болду. Демек биз диаграмманын турмушта колдонулган эң көп 3 түрүн түзүүнүн ыкмаларын көрсөттүк. Андан сырткары бул каалагандай түрүн ушундай эле негизде түзүп алсак болот диаграмманы. Бүгүнкү сабак пайдалуу жана ошондой эле түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Каналга каттанууну унутпайбыз. Кийинки сабактарда жолугушканча